Bilinbey bir yıl ötüptür vakıttın sızgana. Geçeli 25. yıl delek bugün. Oy cılkıcıl geldi bilinbey. Amansın bu kalın yurttandan aktangday tildi gereyim. Geçegi yılı tuğandar emne cumuş kıl delek. Elgen aytıp bereyim. Elti yerden jalpınanın aktangday tele görsötüm. Tündük düştük kadimkin hoş pişkek tele köpürü. Aktangdaydan jalpıgan altın kobustan arnalıp. Dalay akın çıkıştı, Arabistan döngir gelip, anan Kazak menen Kırgız'tın, Kara Kalpak Özbek'tin, bolbosu tet. Konuşulaş saparlaş, Kızıl suunun yerinden kançala vakın gelişte. Ananda kızmat kıldıktan önörgü, Aktangdaydan jalpıga, dalay önör postoru gelişip, elgen ırdap berişip, sarmayday karaçı, kalın yurttu eritip, önördü sundu jalpıga. Alemi bugün tuğandar bana bilinbey yanı vardın gününde. Jalpıga aytam salamdı, aman esen bololu, cılkıcılığı tuğandar, jakşılık bersin elimle, ırıskı bersin törümle, obattı bersin göğüne, daima jakşılık bolsun ömürde. Alemi bugün bolsa tuğandar, de babalardan başkagan, saltta gelip bereli, Hamman aslan ulangan, ıramandın ırçulu, babalarım kuralgan, bolboson geçen degen zalkarlar dastan menen sanatta. Şu apergen emes be, oşolorga kayrılıp, akmaktımdın kataylı, jalpın acayip bermekpiz. Alemi konogum geldi bu yerden, Abdümanap canava, amansız bu karanız, ataya gelip momentip, elti yerdin zalına, elti yerdin barına, aksalamdın ayttınız, sizge de bu yılkıcılın kut bolsun. Ana karağızçı karaçın ululuğa karabay, inime barıp gelsem dep, Aktangdaydan jalpıga, жаңылыk aytıp bersem dep, çarçabayırda bayağı, zalkarlardan aytkanın, jalpıgan aytıp gelsem dep, bastırıp gelgen çağыңız, avan amandıktı tileylik mınan oy, elti yerden barыбыз, aksalamdın aytamı mını kavuldun kalыңız, negizgisin koruvağı sılayı. Omattu Kırgız jergede sizdey bolgon uluğuna. Allah Taala jaratkan salamat koysun Kudayım. Alemin akmaktımga kayrılıp, dastandı жазgan ekensiz, kalgan katkan keптerde. Kaday emin can eken özüңüzden surayım. Hoş gelipsiz. Emi şu men akmaktım dastаны тууралуу кичине айтып кетейин деп келдим. Ага чейин şu баарыңарды телегерчилерди жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Эми мынабу акмактым дастаны бул жөнүндө дастанды айтуудан мурун мен кичине элге телегөрүүчүлөргө маалымат берип коеюн дедим. Себеби акмактымдын варианттары өтө көп экен. Анан ал жерде кичине адашуулар бар экен, анан кичине каталыктар бар да. Акмактымдын 9 варианты бар экен азырынча. Ошол Жулпиевдин вариантынан тартып, Тоголок Молдонун вариантына чейин. Бул жерде кээ бир ошол варианттарында каталар, адашуулар бар да. Эми ошо мурунку адамдар ошо биринен бири угуп айта берген да. Чармачылык болгондон кийин угуп айтышкан. Бул жерде мына акмактымды Калмактын ханы Тайчи алып кеткен. Муну мына көп неме айтуучулар туура эмес үчүн мен ушул жерин айтканы атай үчүн негизги ушул жери мени көп неме кылды да. Түйшөлттү. Бек Арстан Тайчи деген мына Жулпиевдин вариантында дагы бир эки варианттарда Бек Арстан Тайчи акмактымдын күйөөсү деп коюптур да. Андай эмес.
Бек Арстан Акмактымдын эгиз балдары. Атасы Тайчы Калмак. Эми Тайчы деген бул адамдын аты эмес. Ал звания, чин жогорку. Мисалы, Генерал дегендей. Генералдан да жогору. Кыргызда ажоо десе, немистерде фюрер дейт. Гитлердин мой фюрер деген да, калмактар Тайчынын менин Тайшым деген. Өзүнүн аты Бадма. Бадма. Тайчы деген бул звания. Ошону дагы айталап айтайын. Бек менен Арстан Акмактымдын эгиз балдары. Атасы Тайчы. Зордуктап алып неме кеткен да. Ошо Тайчы мына Фергана өрөөнүнө киргенде 50 000 аскер менен кирген экен. Бадма. Ошондо бу Фергананын аты, түпкү аты Пери хан экен да. Кийин Пархана деп, андан орустар келип Фергана деп алыптыр. Анан келип казактын жерин бу Фергана өрөөнүн тып-тыйпыл кылып, караса кыргыздын жери сонун. Арстанбаб, алма, жаңак, мисте, бадам толуп жапай өскөн, ысык көл жердин бермети, нарын талаш шаркырап аккан суулар тунук. Анан Тайчынын ою бузулат. Кыргызды жок кылып туруп, кыргыздын жерин ээлеп албайынбы дейт. Ошондо анан жана Бек менен Арстанга алар ноёндор болгон. Азыр мен айтканда түшүнүктүү болот. Жана эки баласындагы Мактым барба кыргызды чаппагыла таңар болотсо, жок, биз Калмактын ханы Бадма Тайчынын баласыбыз. Биз кыргызды чаппаганда көпөлөк кылып ойнойбузбу? Биз ноёнбуз, бизге кан керек, данк керек деп болбойт. Тайчы дагы, мен Калмактын канышасы болсоң, сен кыргызды кандай чаптырасың? Мен кыргыз болсом десе, сен каныш эмессиң, сен кулсуң, көксүң деп анан эртеси армия жөнөй турган болот да. 20 000 атчан аскер. Тайчы айтат, кыргызды түгөл кырып, бешиктеги баласына чейин. Комузун үй өрттөйсүң. Андай мен жарлык жазамын. Кыргыз эл жер бетинен жок болду. Ошондон кийин Арстанбаб, Аркыт, Нарын, Талас, Ысыккөл биздин жер болот дейт да. Мына ошону эми Мактымда ошондо 2 жол калат да. Биринчи жол Калмакта каныша болуп жүрө берүү, кыргыз эли жок болот. Экинчи жол эки баласы, эгиз балдары Бек менен Арстанды, анан Тайчыны жок кылыш керек. Бул экинчи жолго барып, ушул эки баласын, эгиз баласын Тайчыны жок кылып, кыргыз элин сактап калган да. Мен азыр дастанда айтканда түшүнүктүү болот. Мына ушинтип кыргызды жоголуп кетип апаттан Мактым сактап калган. Эми мен дагы бир ушу жаштарга айтып койгум келет. Биздин мурунку өткөн улан кыздар 13-14 жашынан 20 жашка чейинки улан кыздарыбыз 60-70% элди жерди коргоп, үй бүлө күтпөй, турмуш күтпөй курман болушкан да. Мына кыргыздын азыркы жеринин бир кадам үчүн бирден жигитибиз, кызыбыз кеткен. Курман болушкан. Мына неменин айтканы бар да. Юлис Фучиктин. Биз өлсөк да силердин рызкыңар менен насиптешпиз. Анткени биз силердин келечегиңер үчүн жан кыйдык. Биз ошо жан кыйган баатырларды эскерип кетишибиз керек да. Эми негизги айтайын дегеним дагы. Да ушуларды айттым. Кыргыз элинде бу дастан, манастан тартып немеге чейин кечээки Тайлак Баатыр, Шырдакбек, мына Мактымга чейин 30-40 чакты дастан, кенже постор бар да. Биз ошолордун ичинен негизгилерди бөлө билишибиз керек да. Биз жөн эле эки адамдын сүйүүсүн, же эки бир туугандын мамилесин даңазалай бербей, эл деп, жер деп жанын берген баатырларды биз даңкташыбыз керек. Мына Кытай, Южный Кореяларда биринчи элдик баатырларды киносун тартып, жаштарды ошого тарбиялайт да. Мына мисалы үчүн Балбал Ташбегим Сулуу дастанында Коңгайты баатыр душмандын баатыры менен жекеге чыкканда найзаны алып өлүмгө баратканда ушундай дейт да. Касиеттүү Алато каз элечек салынып карегине бир келди дейт. Анын карегине баласы, аялы же ата-энеси келбестен Алато келип атат. Ошо ушинтип элди жерди коргошконда. Ошон үчүн биз мынабы белгилүү айрыкча мына Акмактын, Тайлак Баатыр, мына Каншырда оюлбай жатат. Анын аялы жөнүндө эле кичине неме бар. Каншырда оюлбай өзү жатат. Буларды биз ошо элге эскерип, дастандарды айтып. Эң туура айтасыз. Кадырман телекөрөрмандар, биздин бүгүнкү коногубуз белгилүү манасчы, дастанчы
өзү эл агартуунун мыктысы атайын баягы биздин ушул Жалал Абадтын Сузак жергесинен Абдыманап Оморов бабабыз келип отурат. Абдыманап баба негизи биз быйыл мына буйруса баардыгыбыз жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө отурабыз. Элтерден Актаңдай теледолбоорунун алкагында Актаңдай акындар ордосу Элтер биз быйыл ушул жалпы кыргыз журтчугубузга ушул өзүңүз айткандай эле мына элдик дастандарга обон жаратуу жагына обончуларга кайрылдык. Өнөр адамдарына, дастанчыларга кайрылып атабыз да. Ушул жана азыр сиз айткандай бир жок дегенде бир 30га жетпеген дастандарыбыз такай айтылып эле обону менен. Буйруса биз мына 2026-жылы дагы бир ирет калкыбызга мындай кулагына күмүш сырга обончу, дастанчы, өнөр адамдар. Туура айтасыз. Ушул кенже дастандарга көбүрөөк обон чыгарып мына Жанышбай, Олжобай Кишимжан, Курманбек да 3-4 гана немен өзүнүн обондор, калгандыкы жок да. Мына биздин обончулар дастандарга жазса эң жакшы болот. Эң жакшы болот. Келиңиз сен. Эми мына ушул 9 вариантты Шабданбай Абдыраманов кыргыз элинин мыкты эң алдыңкы жазуучуларынын бири изилдеп бир нече жыл изилдеген экен. Мен ал киши менен 2 жолу сүйлөштүм. Шабданбай Абдыраманов агай менен 93-жылга чейин. Ушуну изилдеп жаткандыгын, анан санжырачылар менен башкалар менен иликтеп көп жыл бою. Анан өзүнүн ошо Мурас деген журналга 92-жылы Акмактын дастанын жазып кетти. Биз ошону мына китеп кылып чыгардык. Эң бул жерде бардыгын сум неме кылып, бардыгынан алып, ал Акмактын Арыстанба неме аймагында өткөндүгүн жазган. Ошол мына 9 варианттардын бардыгында Акмактын окуясы дастаны. Ошо Арыстанба аймагында өтүп, Күрөбөс деген жайлоо бар да, Арыстанбадын жайы. Ошол жерде болгондугун айтат да. Эми мен ушул Шабданбай Абдырамановдун варианты боюнча Акмактымды кичине айтып берейин. Жакшы болот. Кыскартып айтайын, эгер толук айтсам бул 1 сааттан ашык. Калмактын ханы Бадматайчы түмөндөгөн аскерлери менен чыгыштан селдей каптап, казак жеринин гүлүн сапырып, Ошан жыян, Ташкен кокон шаарларын басып алып, чөгөлөтүп, салык төлөтүп турган болот. Перикана өрөөнү кан жыттанат. Тайчы кээде элдин алдына чыгып, мен киммин? Мен Тайчымын калмак каны, атымдук Бадматайчы билген аны. Төп тайпыл чаптым казак талааларын, ха дайра болуп актыга адам каны. Өрттөдүм Ташкен кокон шаарларын, баш кесип бүкшүрдүм баатырларын, бийлетип сулууларын жыпжалаңач. Ха гарем калдым жаккандарын деп өзүнчө мактанат да. Ушул Тайчыга баш бербей, айрым гана уруглар баягы токойлуу капчыгайларга кирип кетип баш бербей турат. Тайчы ошол капчыгайлардын этегиндеги жайыктарга көчмө ордосун тиктирип, баягы капчыгайлардан алып чыккан дарыяга тор салдырып, алма, жаңак, бадам, мисте ушуларды тоздуруп, гареминдеги сулууларга бердирип турат. Бир күнү күндөрдүн биринде торго аябагандай узун кыл илешип чыгат да. 5-6 кулач. Анан анын Сана деген ноёну Тайчыга көтөрүп барат. Ал жердеги тажрыйбалуулар бул кыздын чачы деп табышты. Демек, бул капчыгайдын башында кыргыздар бар экен деп миңдеген аскери менен барып бир уру элди колго түшүрөт. Ороп туруп армиясы менен. Мына бул узун чач кимдин чачы экенин айтпасаңар, азыр баарыңардын башыңар алынат дейт. Ошондо бир саамдан кийин бир жигит чыгып алдыга, Эдил деген. Мен ушул чач кимдин чачы экенин айтып берсем, жаным аман калабы дейт. Дегенде айтат, жаның аман эмес, башыңа байлык, колуңа бийлик беребиз. Ушул элди сен башкарасың дейт. Анда бул чач ушул айылдык кыз Акмактымдын чачы дейт. Ал кыз кайда дейт. Кыздар менен шаркатмага кетти жуунган. 2 күндөн кийин нике тою түшөт дейт. Үйлөнөр жигити ким? Ултан Баатыр. Ултан Баатыр биздин черилер менен бир нече жыл салгылашкан. Аны билем. Ултан кайда? Ултан ошо тойго эт камдаганы 7 жигит менен тоого эчкитекке атып келгени кетишти дейт. Анан Сана деген жана ноён чакырып, сен Мактымды кармап келесиң. Амур деген тажрыйбалуу ноён, сен Ултанды тирүү кармап келесиң дейт да. Анан неме жуунуп аткан жеринен кыздар калмактарды көрүп атка жайдак мингизип качырышат, бирок чачы чала түйүлүп калган экен, жазылып кетип, аттын бутуна оролуп, Мактым болгочот. Алып келип ортого таштайт. Кийими жок.
Анын узун кою кара чачы бүт денесин калкалап турат да. Анан Мактым айтат, менин кийимимди бер тайчы дейт. Болбосо мен өзүмдү өзүм өлтүрөм. Дегенде анан кийимин беришет. Ага чейин Ултанды бутунан сүдүрөтүп келип калат. Ултан эс үчүн билбейт, бир жолу эсинен танган. Ошо тоодон эки бутунан сүдүрөтүп келет да. Анан Амырноян айтат, мен 70-тей жигитим кырылды. Булар тандалгандар экен. Анан тиги Ултан жоо кийими жок, айлас колго түшүүгө аргасыз болот да. Анан Мактымдын аябай сулуу, теңдеши жок сулуу экендигин көрүп, чачы 5-6 кулач экендигин көрүп, тайчы айтат, сен мага тиесиң, калмакка каныша болосуң. Анда Мактым айтат, мен калмакка каныша болгуча өлгөнүм жакшы дейт. Эгер сен мен айтканга көнбөсөң, азыр мына Ултан жигитиңди баш кылып, ушул элдин баарын кырып, тоото коюңду өрттөп кетемин дейт. Анан айла жок, макул болот. Неме айтат, Мактым бир шарт менен. Немени Ултанды өлтүрбөйсүң, өлтүрбөймүн дейт. Анан алып жөнөйт анан. Ошондо Мактымдын апасы, эжелери кошот да. Жазгы бир жайлоо жалпакташ Мактым, жазында качсаң андан бир тапкын. Күзгү бир жайлоо күрөбөс Мактым, күзүндө качсаң мындан бир тапкын. Алмалуу конуш арстанбап Мактым, адашпай качсаң андан бир тапкын деп. Анан алып кетет, алып барып Мактымды качып кетпесин деп темирден тор курдурат. Тиги Сананоянду генералды эвнукка айландырып, Мактымды жеке кароолу кылып коет. Мактымга үйлөнүп, Мактым калмактын канышасы болгондон кийин тайчынын зоболосу ого көтөрүлөт да. Тайчы жөнүндө даңазалы ырлар пайда болот. Тайчыдан тайчы, чоң бадма тайчы, калмактай даркан зор журттун башы. Сандыктар тола пулу бар тайчы, алдында миңдеп кулу бар тайчы. Тайчыдан тайчы, жайыттар толгон малы бар тайчы, күч кубат аскер бары бар тайчы, душманды жеңер алы бар тайчы, Акмактым сындуу жары бар тайчы деп ушундай андан азасы көтөрүлөт. Себеби Мактымдын чачы 5-6 кулач. Ордодо 2-3 аял көтөрүп жүрөт чачын жүргөндө. Теңдеши жок сулуу. Ошентип анан Мактым эч жака чыга албайт, тордун ичинде кичине гана бак бар, ошол жерге чыгат. Анан күкүктүн гана үнү кат да. Ошондой эми Мактымдын күкүктү карап айтканы дейт. Kuvarça başı saktağan köküğü, kuyruğun güngün ey kaktağan köküğü, kararça başı saktağan köküğü, kanatın güngün ey kaktağan köküğü, Jazer çivalız getirsin kökü, Alat ocağa ey getirsin kökü, Akmaktım kızım tordo de kökü, Kabıdan jaman ey kordo de kökü, Gelbesen kızım öldü de kökü, O düğünü betin ey gördü de kökü. Ошентип кайгырып жүрөт. Мактым 8 уулду болот. Уулдардын атын Бек жана Арстан коет. Бек менен Арстанды 2 жашка чыккандан кийин Амыр Ноянга берет. 12 жыл аскер иштерине көнүктүрөсүн. Ноян деген наамга жеткиресин деп. 12 жыл аскер иштерине көнүктүрүп 14кө чыкканда атайын сынак өткөрүп, экөөнү сынактан өткөрүп Ноян деген наам берилет. Анан тайчы Бек менен Арстанга 10 миңден 20 миң атчан аскер берип, жана айткандай. Кыргызды Бешиктеги баласына чейин түгөл кырып, комузун үйүн өрттөп келесиңер. Андай мен жарлык жазам. Ошондойн Кыргыздын жери биздики болот дейт. Анан муну Мактым угуп, 2 баласын чакырат. Силерге кан берген, жан берген апаңар Мактым, мен кыргызмын. Силер барбагыла.
Kırgızды çapпагыла, таа журтуңар болот десе, жок. Biz kalmakбыз, biz kalmaktın hanının balasыбыз. Kırgızды çapпаганда biz köpelek oynayız bu. Biz asker adamız, noyanбыз, bizge dank gerek, kan gerek, 10 есе dank gerek dep gömbey çıkıp etişет. Ondan tayçını şakırat. Tayçı ılжып mas bolat ayabay. Çağırtıpsın, kanışam deyt. Bu kanday baldardı Kırgızdı çapkana jönötüp otasın. Men 15 yıldan beri kalmakta kanışa olsam. Bul buyruğunu toktot dese Tayçı aytat. Bul buyruktu Kuday da toktata albayt. Dağı Kırgız deye versen çaçыңды kırıp durup orga saldırıp taştan deyt. Dep Olcuğa gelgen olceke baktım. Olcuң da töşek salmaktım. Güңdükке gelgen güyüttüm baktım. Kulcuң da töşek salmaktım. Tutkunda gelgen tuytuke baktım. Tultuң da töşek salmaktım de bazı gündögüde çaçın belini orup jatı olat. Anan bir okumda nemeni çakırat. Karolçu Sanan oyandı. Sanan oyan daima aytıp жүрген bolat da. Maktım. Sen kaçsan men jardam beremin. Anan aytar. Sen Emni üçün maga daima jardam berem de beresi. Men aldap Tayçıdan da altın algın barбы дейт. Dese ayta çökçü ayta. Ata enemin arbagı menen. Aytam. Senin tordan çaçыңды Tayçıga alып barganda menmin. Seni karmap gelgende menmin. Senin uvalыңa men kaldım. Al meyli deyt. Meni evnuka aylandırıp dağı jön жүрgөстөн eldi içinde bıçmal teke dep meni şıldınglayt. Men azыр өлүк тирибин бирдей дейт. Мен сени качырып Тайчыдан өч алсам деген оюм бар, мүдөм бар дейт. Анда мактым айтат, эки атты даяр дейт. Менин атым менен Тайчынын аты. Түн жарымынан болуп калат да. Бир убакта келет, эки ат даяр болду, капкада турат. Куржунда азык оокат салып койдум. Зейнеп экөө качат да, бер жактан ала барган Зейнепти. Нөөкөр кызын. Экөө анан балдарым ne oldu deyт. Baldarga Noyan деген naam berilgen üçün şarap berildi. Öz bölümünde mas bolup uktap jatat. Barıp jata ver deyt da. Şamşarda alıp barıp eki balаны tınçıtıp anan Zeyne ökü kaçıp çıgat itler örüp peykırığı ökürüp Tayçı'nın büt askerin götürüp arkasından düşet. Anam baya Daryaga barganda oşo Daryany şu Sarıcazın daryası olsa her türlü variantlarda her türlü aytıp turadi. Birinde biri U darya deptir, biri Çu darya dep. Şunday dastanlar. Biroq mına Sarıcazın daryası dep oyladım men. Anan jeteyin degende bular atты salып jibiredi. Ошол эки аттан башка аттар кеч албайт экен да. Тайчылар берки бетте туруп калат, мактымдар өтүп наркы бетте туруп. Анан Тайчы айтат да. Мен түшүнбөпмүн мактым. Мени кечир. Кайтканын баарын кечирем. Deyt. Ak maktımım, ayganışam appak maktım, Tayşıge baylanışat senin baktım. İzine gülektirem karayım ayap, su içsen kollarında altın ayak. Getken getsin, ötken öttü, barın geçirim, kaytkının deyt. Anda maktım aytat. Ha, susun içken beyişindin, maga kımbat bir minöt erkindigim. Bul gündörü karatışım bolup kalsın, koş Tayçı, meni gütöt. Kırgız elim, koz jerimde attım başım burat. Jönөгөндө Tayçı salgıla attı deyt. Hiç sala albayt da attı. Hani özü salat. Attı suga salып жиберди. Agıp jeke jakındaganda maktımdagı jaa tartkan Жаңыл Мырзадай. Кекиртек атат Tayçı jeke жыгылып өлөт. Anan Zeynep менен maktım elge келет. Elge келип Акбай деген кишинин кызы болот да. Акбай карыяга учурап Ултан менен болду дейт. Кана Ултан десе, Ултаныңды сен алып кеткенден эртеси эле киши жиберип өлтүрүп койгон. Дагы сөөгүн бербей немеге асылган бойдон карга кузгун жеп, кагыраган сөөгү алгандан анан берди. Ошо сөөгүн алып келип көмдүк. Дегенде мактым ошо жерде жыгылып каза болот да. Ошондогу элдин жүрөгүндөгү ыр дейт. Мына Halkımdan çıkkın kız sulumaktı. Kıl
Çaybaş negi hey o dünya şaştı. Cemaattan çıktım batır kız baktı. Jarыңдың естеп ей жанаша жатты. Кыргызың ыйлап жаш төксүн бақты. Ала тоң жашып ей кучактап жатсын. Атыңдың естеп шолоктоп макты. Акындар ырдап ей дастандар жазсын. Комуздар ыйлап шолоктоп макты. Кылымдар бойлоп ей кабарың айтсын. Кылымдар бойлоп ей кабарың айтсын. Мына ошентип мактым кыргыз элин жоолуп кетип апаттан сактап калган экен. Мактым болбогондо биз мүмкүн бу жерде мынтип отурбайт деле отура белек. Негизи эле биздин кыргыз элибиздин кылымдап келе аткан эл экенибизди ушундай бир дастандардан, санат термелерден, санжыралардан, биздин жомоктордон айтылып келип, мына биздин бабаларыбыз бизге калтырганда мына уланып келатат да. Эми мына биздин кыргыздын атактуу, белгилүү маркум Шабданбай Абдыраманов абабыз бир учурда жазган экен. Китеп болуп ошол 92-жылы Мурас деген журналга жазып кеткен экен да. Ошону биз чыгардык мына китепти. Китепти азыр эми китеп деле чыгарыш кыйын. Сиз баарын түздөп, оңдоп чыгарган экенсиз. Анан эми ким жардам берди бул китепти чыгарганга? Мына Шабданбай Абдыраманов варианты боюнча чыгардык. Мына ушул киши мына Турдукулов Калыбек деген киши спонсор болду. Колдоп берди. Колдоп берди да, мына спонсор болуп китеп чыгарды. Бул китеп азыр каттала элек, каттагандан кийин биз көбөйтөбүз деп атабыз. Анан биз немеге Акмактымдын Айкелин Арстанбапка куруу боюнча, мурда бир көрсөтүүдө айткан элеңиз. Куруу боюнча 11 жылдан бери аракет жасайбыз. Базаркоргонду мына Дөлдөйүптөн тартып 3 акимине бардык. Мына Демилге көтөргөн топ. Андан кийин неме Жалал Абад облусунун губернаторуна кайрылдык. Мына быйыл жакында 1 ай болоюн деп калды. Президенттин өзүнө кайрылдык. Ушул китепти кыргыз элине жетишерлик санда чыгаруу. Анан кийин мектептин окуу программасына киргизүү. Анан кийин ошол Арстанбап, Кызылүңкүр, жанагы Күрөбөс жайлоо, анан Жалал Абад 3 жолдун кошулушуна Акмактымдын Айкелин куруу. Демек өтө жакшы жумуштар. Ошол жерде өткөн экен да. Мына азыр эми бул китепти окугандар билет. Буюрса мага дагы азыр бирөө алып бердиңиз, мен дагы окуп чыгам. Эми билесиз, мына биздин президентибиздин атайын уңгу жол, аябай чоң биздин элдин улуттук баалуулуктарды, дастандар, санат, санжыра негизели биз элдик улуу нерселерди кайра жандандыруу да бул. Бул дагы бир мындай айтканда дагы бир сабагы, дагы бир чоң сиздердин кошкон салымыңыздар. Мен эми мына Актаңдай теле көрсөтүүсү билинбей мына 32 жыл болуп отурат да көрсөтүүгө. Неме Актаңдай акындар ордосу түзүлгөнүгө теле долбоор 26 жылга кетти, мына 25тен 26 жылга көрсөтүү келет. Ушул жылдардын аралыгында көп баягы биздин өнөр адамдарына туш болдум. Чынын айтканда көбүнөн уктук, залкарлардан да уктук. Анан сиз айткандай эле мына Акмактымдын 4-5 үлгүсү, мисалы варианты деп 9 вариант бар. Мен укканда Тоголок молдодон тартып Жулпиевка чейин. Алайкуу тараптан биздин мыкты Бөкөн деген Маматов Бөкөн деген абабыз бар эле, ал киши айтып берди, бир 1-2 сааттык айтып берди. Ал киши эми ааламдан өтүп кетти, китебин да чыгарды окшойт ал киши дагы. Анан ал кишинин өзүнчө үлгүсү бар. Жаш баалыбызда мен Чоңолайда ушул чоң энем, анан чоң энемдин эң чоң кызы бар эле, бизден ошол Ырыс деген эжебиз аябай көп ушул Акмактым жөнүндө, дагы башка дастандар жөнүндө, санаттар жөнүндө көп айтып берип, жомок катары кылып айтып берет эле да бизге, кулагыбызга көп. Анан сиз азыр айтып отурганда бардыгынын эле ошо жакындыгы бар бүт элечи. Баары эле бирдей. Бу Шабданбай Абдыраманов агай көп жылдар бою изилдептир да. Мен ал киши менен сүйлөштүм. Сүйлөшкөнмүн.
90-жылдары сүйлөшкөнмүн да. Бардыгын изилдеп, санжырачылар менен бардыгын неме кылып туруп, анализдеп, синтездеп келип, ушул Мурас журналына жазып кеткен экен. Керек болсо, мен айтар элем, бул акмактын тууралуу конференция өтүш керек. Ооба. Себеби мунун немеси азыр силер айтасыңар, 9-11 деп келер айтып атат. Мен мына 9 вариантын карап чыктым. Варианттарда негизинен окшош. Мактымдын чачынан таап алган, күрөбөс жайлоодо Арстановду өткөн. Бирок жанакындай одон адашуулар бар кээ бир варианттарда. Ошон үчүн конференция өтүш керек. Ооба. Мисалы Манас тууралуу конференция 54-жылы 6 күн болуптур. 6 күн. Ошондо Муктар Абезов биздин өзүбүздүн чоң жазуучулар Москвадан келгендерге кошоматчы кылып Манасты жок кылыш керек деген. Анан Муктар Абезов баш болгон тарап Манас эч бир баскынчылык кылган эмес, гумандуу деп ушундай. Ошол сыңары мына акмактым. Айрыкча дагы мына Шырдакбек тууралуу дагы бир конференция өтүш керек. Шырдакбек али оюлбай жатат. Кыргыз элине кылган. Эрдик. Эми сиз бизге бул бүгүн эле эмес, көп жолу буга чейин да көп жолу келип, баягы Балбал таш жөнүндө дагы бир топ дастандар жөнүндө айтып бергенсиз. Буйруса быйылкы жылы мына биз ушул жакшы демилге көтөрүп, ушу жакшы болуптур. Оончу, аткаруучулар, негизи дастанчыларга, акындарга кайрылып атабыз да. Дагы бир рет кайрыла кетебиз, ушундай бир дастандарга көбүрөөк оон жаралса. Демек, бул аябай жакшы жөрөлгө болуп, биздин мына оңгу жолдо дагы, ушул улуттун наркына дагы, биздин бабалардын басып өткөн жол. Бизге калтырган жолун дагы бир жандандырат. Ошо балдарды жаштайынан тартып, ошо элибиздин нукура, атадан калган, атанын каны менен, энени сүтү менен келген нарк насил менен сугарышыбыз керек биринчи. Анан арабча кийинип алып, же болбосо европача майка түшкөн казан тегереңди жүрүп кайнатасы экен. Болбойт да. Биринчи өзүбүздүн элдик нарк насилди жаштарга үйрөтүшүбүз керек. Эң туура, биз ошол буга чейин биз көрсөтүүлөрдө дагы бир кыргыздын улуу эпосу, дастаны жөнүндө, мисалы мына Ер төштүк жөнүндө биз оончуларга атайын буйрутма берип, ушул өтүнгөнбүз. Ер төштүктүн дагы анын бүттү жазылып, жакында китеби да чыгат. Ошол китеби быйыл чыгып, элдин колуна окурмандарга чыгат. Ушундай дастандарды биз мыкты эпостор, кенже эпостор бар. Ушуларды жандандырышыбыз керек. Эми дагы мына акмактымдан башка сиз көп эле баягы дастандардан чакан айтып жүрөсүз. Дагы бир экөөнү эгер мүмкүн болсо ушул элге үлгү болуп калсын, айта кетпейсизби ушул жерден? Дастандарданбы? Мисалы мына Балбал ташты немени айтып берейин, анда ошо Балбал таш бегим сулуу дастан. Кыскараак да, эми ошо. Балбал таш бегим сулуунун жан жеңеси Бааркан сулуу кыз келиндер менен киргилсиз тоонун суусуна кийгөт салып чайканып, жамгырдын таза суусуна жалбыстан чылап чайканып, каргоонаган калтардай каалгый басып жайкалып, экиленген күлкүдөн эрккендик байкалып, жигиттер тосуп чыгат. Ошондо жигиттер өргөгө жакындаганда, өргөгө кыз келиндер тосуп ырдагыла, ырдабанан киресиңер өргөгө деп тосуп алышат да. Ошондо Коңгайты Баатырдын жан жигити Канатбекти сабабырдап турган жерде. Эй, басмайылың бош болсо, бастырмасы бешөрүм, куюшкандан не пайда, башыңдагы замандын тынчтыгынан не пайда, майрык болсо өтүгүң, басып өтөр жолуңдун түздүгүнөн не пайда, апка артып сылар болбосо, алтыга бөлүп чачыңды, түйгөнүңдөн не пайда, жайсыз болсо төшөгүң, жалаңшайы жамынып, жатканыңдан не пайда, деп ырдап тургандан анан Бааркан неменин жан жеңеси Бааркан сулуу эптүү келин жигиттерди эңкейтип үйгө киргизген экен ак өргөгө. Мына эң сонун бар болуңуз. Мына кадырман калың журт, быйылкы мына 2026-жылдын алгачкы көрсөтүүсүндө мына мыкты дастан жөнүндө, биздин өткөн тарыхыбыз жөнүндө, негизи эле кыргыз элибиз кандай эл болгону, биздин ушул мыкты бекеринен баягы Жаңыл Мырза кыз сайкал, акмактымдар бекеринен мына кийинки эле Курманжан даткалар жөн жеринен даңазаланган жок. Ошол биздин
Кыздарыбыз дагы эл үчүн күйгөнү ушул жерден даңазаланып атпайбы? Биз буйруса быйылкы жылдары ушул дагы жан үрөп элтерден ушул элдик өнөргө, дастандарга, ушул обондорго буйруса катылып жаткан канчалаган китепте чаң болуп ошону бир ачып элге алып чыкпаган биздин дастандарыбыз аябай. Ооба да. Ошолор буйруса быйылкы жылы чыгып калса бизге чоң бир элим деп, жерим деп болот эле ошолор. курман болгон баатырлар көп да. Мен бир немени айтып берейин эгер убакыт болсо. Мурунку убакта мына дубаналар мазарларга жайында кеч киргенде мазарларга жатчу экен да. Бир дубанан кеч кирип мазарга жатып калса, түн огондон кийин жакын жерден күңгүрөнүп үн чыгат. Бул эмне үн болду деп мындай жылып барып караса, мүрзөдөн чыгып калган адамдын кубаш сөөгү шамалга ышкырып үн чыгат. Ошондогу үн дейт. Жана кубашты сөөктөн чыгып турган үн. Эрегиш күндө башталып, эченер чымды жастанып, сакалдар жашка чириген, санаатың калды сакталып. Атадан калчу балага айтарың барбы, карттарых. Канча жыл өткөн тапталып, кан жолдо эчен каттадык. Жоокерчилик замандын жоругу калды сакталып. Кыргыз деп эчен ат салып, кыргызды жаттан сактадык. Көп душман менен кармашып, көрүстөн сактап биз калдык деп. Мына ошо бизди корогон баатырлардын башынан ушундай үн чыгып атат да. Биз ошолордун арбагын ыраазы кылышыбыз керек. Абдуман аба, өзүңүздүн баягы улуу башыңызды кичүү кылып, мына жаңы жылдын босогосунда сизге дагы үй бүлөңүз менен, эл журт менен, өзүңүзгө дагы узак өмүрлөрдү, бакубат, каалылыкты каалайбыз. Биздин көрсөтүүбүзгө абдан чоң бүгүн мына быйыл жыл башында эле Актаңдайга чоң казынабызга, элтерге бир чоң казына таштап элибизге дагы бир сыр сандыктын оозун ачып берип атасыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бүгүн билинбей көрсөтүүбүз соңуна чыгып калды. Эми ушу көрсөтүүнүн соңунда биздин элтердин казынасынан Залкар комузчу болушма аткаруусундагы баягы Бек Арстан тайчы күүсүн элдерге коелу. Күүнүн башы кан барганда биздин баягы кыргыз элинде түндүктө кан барган деп шертет. Биздин түштүк Кыргызстанда мынабы Тажикстандын Жергетал, Оргонтөбө областы, ana ошондой эле Нургап, буягы Алайкуу, тиягы Лейлек, Өзбекстандын бу Кокон, Кыргыз, Кыпчак элинде бардыгында ошол күүнүн башы Бек Арстандан баштаган. Ошол кан барган менен Бек Арстан экөөнүн укугу бүт бирдей барабар. Бул оң буроодо чертилет, кан барган сол буроодо чертилет. Мен ошо Бек Арстанды чертип берейин эми. Мына азыр сиздер ошол Кыргыздын Залкар комузчусу маркум Болушма аткаруусундагы Бек Арстан тайчы күүсүн угуңуздар. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча амандыкта туралы. Быйылкы жылыбыз берешен, берекелүү, айкөл, жана дагы элибизге тынчтыктын жылы болсун. Аман туруңуздар.